Қалмақтардан шыққан Қайыпдаң деген хан өте каардуу. Өз элине жана коңшулаш жайгашкан башка элдерге да кысым көрсөтүп, мал мүлкүн тартып алып турган. Ошол кезде кыргыздын баатыр уулу Эрманас чачылган кыргызды топтоп, башка улуттарга талатпай, кордук көрсөтпөй, кыргыздардын башын бириктирүүнү көздөп, чоң иш баштаган учуру болот. Манас 40 чоросу менен келатып, Кайыпдаңдын ээлигине кирип калат. Аны көргөн Кайыпдаң Манаска каршы чыгууну ойлойт. Манастын атак даңкын, баатырдыгын угуп жүргөн Кайыпдаң Манасты жеңип, калың элге мактангысы келет. Манаска каршы Кайыпдаң өзүнүн эң ишенимдүү, зор денелүү балбаны Догон дөөнү бенчи болуп майданга чыгарат. Ал өзүнүн алттыгына салып, Манасты тоготпойт. Бирок Манас баатыр ак кууласы менен ортого чыгып, Догон дөө менен каттуу кармашат. Эки алттын салгылашуусу узакка созулбайт. Манас өзүнүн айбаттуулугу жана шандагайлыгы менен Догон дөөнү ат үстүнөн оодарып жеңишке жетет. Дөөсү жеңилгенден кийин Кайыпдаң өзү аскерлерин баштап чыгат. Эки колдун ортосунда чоң салгылашуу башталат. Манастын сүрүнөн жана 40 чоронун каардуу чабуулунан Кайыпдаңдын кошуну туруштук бере албай чегинет. Жыйынтыгында Кайыпдаң жеңилгенин моюнга алып, Манастын баатырдыгына таазим кылууга аргасыз болот да туткунга алынат. Атасы Кайыпдаңдын жеңилип туткунга түшкөнүн укканда, кызы Карабөрк кайгыга батып намыстанат. Ал жөнөкөй кыз эмес, жоокердик, өнөрдү мыкты билген, эркек мүнөз баатыр кыз эле. Карабөрк атасын куткаруу жана намысын коргоо үчүн колуна курал алып, соотун кийип, Манаска каршы аттанат. Ал өзүнүн кошууну менен Манастын ордосуна капыстан кол салып, кыргын салууну көздөйт. Салгылашуу башталып, Карабөрк Бакай менен бетме-бет келип калат. Бирок Бакай Карабөрктүн кыз экенин билген эмес. Карабөрк салгылашууда Бакайдын тажрыйбалуу экенин түшүнүп, жалгандан чегинемиш болуп качып жөнөйт. Бакай артынан кууп жөнөгөндө, Карабөрк ат үстүндө артына бурулуп, жаа тартып, Бакайды жарадар кылат. Жарадар болгон Бакайды аскерлери Манастын сунушун көздөй алып кетишет. Ауылдағы аскер аттаңғы деген кодға туш келіп, 60 киши бөліп, Бакай жарадар болды. Эркектен 270 мерген ургачыдан 30 жоокер дауып, Кайыпдаңдын кызы суу жорого минген Карабөрк тоскан экен. Бакай болсо сизге эмне болду? Кездедип жарадар кылсаң басын жулам. Тактоо майып болосуң. Ошентип Манас ачуусу менен барып, Карабөрктүн аскерлерин талкалап, өзүн туткунга алат. Карабөрктү көргөн Манас бир чети анын баатырдыгына таң калып, бир чети сулуулугуна суктанат. Аялды калсамбы деп ойлоп калат да Карабөрктү сөзгө тартат. Sen kimsin? Adım Manas, Ermanas, ata kolun genç baba, atam Jakıp Pay bolun, inençinde ak bolun, kırız degen el bolun, kız tonan sel bolun. Özün kimsin? Elbis kokunşa, cerbiz samro, atamda atık Kayıpdan, bir atadan üç erkek, iki kız elin. Atamdı Manas örtürdü, ağam aytıp geldi. Oşun Manas, sen ekesinde altına gönül alsam da saat ibeyini erkime koyup alsa, bir günün kartında jarıp keter. Cem olmasa aşına uğ koşup keter. Kolgozka adamdın, öldürgen bu Hanza'dan iyisi emez. Бакай кызды алып кошко жөнөдү.
барып кызды энесине кошот. Жаман семіз қыздың падишасын қармапты, бейжайлық қылбай тие. Өлем деп кімді құлықтасын, алам деселе, мен деле тимекмін, бирок менде алтышы жоқ болотпайбы. Атамды үстүнө кексизге тийбеймин. Бул кимдин кызы? Бул өлгөн кайыптар кызы. Кылышты мизажан эрген эмес, кайтан тирүү. Geçirip koy. Bayımdır dedi görse suranam. Ошентип Манас Карабөрккө баш кошуп, кайыпдаң менен куда болуп, кыргыздын жерин кеңейтип, уучун улап, андан ары чачылган кыргызды жыйноо максатын көздөп, сапарын улаган экен.